Түз эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, саламатсыздарбы? Өлкө башчы Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерге кайрылып, жемкорлуктан алыс болууга чакырды. Анын айтымында 33 жылдан бери айрым кызматкерлер акчаны уурдап, тоноп келген үчүн өлкө алдыга жылбай, өнүкпөй келди. Эми жаза дагы катаалдашат. Мен буга чейин дагы барыңарга эскерткем, дагы да эскертем. Мындан ары уурдаган сумманы 2 эсе эмес, 5-10 эселеп кайтарасыңар, түрмөдөн да чыкпайсыңар. Акыркы эскертүүм, кийин эскертпедиң дебегиле, деди Жапаров. Президент Тамчы аэропортундагы 2 аялдаманын 840 000 сомго курулуп, кийин прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин атка минелер кармалганын мисал келтирди. Ал эми алардын ордуна жаңы аялдамалар 351 000 сомго салынганын билдирди. Ошондой эле УКМК Талас шаарындагы балдар аянтчасы 4 880 000 сомго курулганын таап чыкканын эскертти. Учурда тиешелүү адамдар кармалып, уурдалган акчалар мамлекетке кайтарылган. Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, акча уурдаштын мындай жолун токтоткула. Азыр эшикте 21-кылым бардык жактан материалдардын өздүк наркын билип, бир заматта эсептеп чыгып, уурулуктун бетин ачып коебуз, деди Жапаров. Мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 6 киши кумтөр иши боюнча сырттан эркинен ажыратылды. Маалыматты 1-май райондук соту тастыктады. Соттун өкүмү ушул жылдын 1-мартында чыккан, бирок коомчулукка эми белгилүү болууда. Бакиев кылмыш жаза кодексинин 336-беренесинин коррупция 2-бөлүмү уюшкан топтун кылмыштуу коомдоштуктун кызыкчылыктарына жасалган же оор залал алып келген жосун боюнча айыптуу деп табылып 10 жылга кесилген. Бирок башка дагы сот чечимдери болгондугуна байланыштуу Бакиев жалпы 30 жылга соттолду. Мындан сырткары мүлкүн конфискациялоо боюнча бүтүм чыккан. Кумтөр иши боюнча Курманбек Бакиевден башка дагы 6 соттолуп, мүлкү конфискацияланат. Максим Бакиев 13 жылга кесилип, бирок буга чейинки сот чечимдерине ылайык өмүр бою эркинен ажыратылмай болду. Алексей Елисеев 12 жылга соттолду, бирок ал дагы мурунку иштерине байланыштуу жалпы 30 жылга эркинен ажыратылды. Геология жана минералдык ресурстар агенттигинин мурдагы жетекчиси Капар Курманалиев 10 жылга кесилип, мурунку сот өкүмдөрүнө ылайык 13 жыл жаза мөөнөтү аныкталды. Финансы министринин мурдагы орунбасары Эмирлан Төрөмүрзаев 12 жылга эркинен ажыратылды. Мурдагы тышкы соода жана өнөр жай министри Садриддин Жээнбеков 10 жылга кесилет. Өкмөттүн мурдагы юристи Елена Белковская 9 жылга соттолду. Учурда Ош шаардык милициясы соңку убакта жашы жетелек балдар баңгизат менен кармалып жатканына байланыштуу ата-энелерге кайрылды. Ага ылайык жакында эле синтетикалык баңгизат сатып жүргөн делип 22 жаштагы бала кармалган. Алар аймактарга тыюу салынган заттарды жөнөтүп, бир жерлерге бекитип жүргөн деп шектелүүдө. Мындан милиция жаштардын жүрүм турумуна көңүл бурууга чакырды. Балдарыңарга көп көңүл бөлүп, вакытты бирге өткөрүп, кулк мүнөзүндөгү баскан тургандардагы өзгөрүүлөрдү байкагыла. Айланасындагы досторунун ким экендигине кызыгыңыз, баңгизат тууралуу эмнелерди билерин сураңыз, билбесе анын зыяны тууралуу айтып бериңиз. Баңгизат колдонууда мыйзам алдында жоопкерчилик бар экенин жана кесепети оор болорун эскертиңиз. Баланын жүрүм туруму бузулбашы үчүн ата-эне туугандары үйдөн үлгү болушу керек. Кыргызстанда туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Ички иштер министрлиги иш-чаралардын комплекстүү планын иштеп чыкты. Андан сырткары милициянын ишине көмөк көрсөтүүгө коомдук бирикмелер 1000ге жакын ыктыярдуу элдик кошуундар тартылат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, майда аталган ведомстводо бул багытта атайын буйрук чыгарылган. Анын негизинде туристтик активдүүлүктүн жайкы сезонунда коопсуздукту камсыз кылуу үчүн тартылган ички иштер органдарынын бөлүмдөрүнүн күчүн жана каражатын эсептеп чыгышкан. Мындан сырткары комплекстүү иш-чаралар камтылган иш план бекитилген. Коомдук тартипте камсыздоого тартылган милиция кызматкерлеринин саны ыкчам. Кырдаалдын өзгөрүшүнө жана туристтердин келишине жараша көбөйүшү мүмкүн. Милициянын ишине көмөк көрсөтүү максатында коомдук бирикмелер 1000ге жакын ыктыярдуу элдик кошуундар тартылат деп айтылат маалыматта. Ысык көл районунда Бостери айылдык милиция бөлүмчөсүнүн имаратында жайкы туристтик сезон мезгилинде
коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана туруктуу иштөөчү ыкчам тергөө топтору түзүлгөнүн билдиришти. Ал эми тартипти сактоо боюнча Ички иштер министрлигинин Шумкар Атайын багыттагы полкунун милиционерлери иштейт. Туристик сезондун алдында милиция кызматкерлери мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте туристик маршруттарда курорттук ден соолукту чыңдоочу мекемелерди текшермекчи. Текшерүү учурунда видео байкоо жүргүзүүгө жана аймакты жарыктандырууга техникалык жактан бекемделишине, түнкү убакта курорттук зонанын калктуу конуштарын жарыктандырууга, мамлекеттик маанидеги жолдорду маалыматтык тутумдарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат деп айтылат маалыматта. Кечээ 11 июнда Манас эл аралык аэропортуна Кореянын TV Airlines авиакомпаниясынын Сеул-Бишкек Сеул багыты боюнча биринчи учагы конду. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Эми мындан ары жүргүнчүлөр Түштүк Кореянын борбору Сеулга Бишкек шаарынан түз уча алышат. Сеулдан Бишкекке учуу узактыгы 7 саат 30 мүнөт, Бишкектен Сеулга 6 саат убакытты талап кылат. Сеулга каттамдар жумасына бир жолу аткарылат. Учактын Сеул шаарына конусу жекшемби күнү, ал эми Бишкектен учуу убактысы дүйшөмбү күнү аткарылат. Манас эл аралык аэропорту авиабилеттерди сатпай турганын жана баа саясатына аралашпай турганын эскертет. Ошондой эле авиакомпания менен жүргүнчүлөрдүн ортосундагы каржы маселелерине кийлигишпейт.